ГИК боюнча сөз болуп кетти. Анан ал жерден ушул Элвира Жаргалбековна дагы айтып кетти. Бизде тилекке каршы негедир ушул социалдык кезек эч жылбай койду. Ошол эле учурда биздин мамлекеттик кызматта иштеген врачтарыбыз, мугалимдерибиз, ушул инвалидность бар болгон жарандарыбыз, ушул инвалидность бар болгон балдардын ата энелери эч ГИКке жете албай койду. Мисалы, бир эле кичинекей мисал. 16 апрелде президенттин катышуусу менен 476 үй берилди. Бир эле апрелдин ичинде. Бирок негедир ушул апалар жазып атат да, болгону ушул жылдын башынан баштап 30 адам эле жылды депчи, ушул социальный очередтен. Бир эле ушул Мурас жаңы турак жайды алсак, ал жерде 10% ушул 476 квартира берилсе, 10% 47 түзөт, 47 батир түзөт. Ошол 47 батирди социальный очередь менен кетиш керек болчу. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жылдын башынан баштап болгон 30 эле квартира берилди соцочередтен. Мен ойлойм, бул нечестно и несправедливо, Алмаз Ахунжанович. Бул өтө туура эмес. Анткени чындап эле муктаж болгон жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин ушул үйлөрдү ала албай жатышат, жете албай жатышат. Анан ушул Элвира Жаргалбековна экөөбүздүн сөзүбүз соцсетке чыгып кеткенден кийин көптөгөн ата энелер арызданып атышат да. Соц очередь менен мага кезек келгенде, силер Бишкекте турбайсыңар, силер болсо учетто Токмокто турасыңар, хотя Бишкекте иштейт. Бишкекте баласын багат, өзгөчө баласы бар, Бишкектеги ушул центрлерге алып барат. Бишкекте окутат, өзү да Бишкекте иштейт. Силер учетто Чуйский областта турат экенсиңер, ошол жерден аласыңар деп жаңыдан кезекке койду. Каякта акыйкат? Өзүнө кезек жеткенден кийин бир нече жыл күтүп атып, кезек жеткенде бербей коюшту. Мындай болбош керек. Ушундай эле башка региондордон, мисалы Чаткалда мурун учетто турган биздин жараныбызды дагы силер Бишкектен албайсыңар деп, ушул Чаткалда госипотека курулганда ошондо аласыңар деп, ушундай өздөрү ГИКтин кызматкерлери биздин социальный очередте турган жарандарыбызды жөн эле чыгарып салып атышат да. Мындай болбош керек. Чындап эле биздин жарандарыбыз, өзгөчө балдары бар болгон жарандарыбыз балдары үчүн көчүп атат да Бишкекке. Анткени специальный учреждениялар жок региондордо.